Жалғыз улак. Апам раматылык 15 баланы төрөгөн. Бир күнү экөөбүз кечинде сүйлөшүп жатып, мени менен аябай сырдашчу. Анан айтат: 1958 жыл дейт. Атаң экөөбүз жаңы эле үйлөнгөнбүз. Атаң байкуштун үй эмес, жата турган алачыгы да жок экен. Анан эптеп, ар жерде баш калкалап жүрүп, көрбөгөн күнүбүз калбай, акыры колхоздон жер алдык. Ошол жылдар өтө оор болду. Жегенге нан жок, тамакка кошконго жада калса туз жок. Кезерип качкабыз. Анан жер алгандан кийин эптеп баш калкалар жай тургузалы деп, атаң экөөбүз топурак казып келип, самандан кошуп, ылай жаткырдык. Экөөбүзгө караан болор эч ким жок. Атаң сокмурат, мен ылай ташыйм. Акин апчең боюмда бар. Тун кызы, ал эжем азыр 60ка чыкты. Анан бир күнү адаттагыдай үйдү салып жатканбыз. Ичим чоңоюп, төрөткө жакындап калгам. Иче турган мискейде кичине жарма менен жүгөрүдөн бышырылган, тузу жок, нандан башка эч нерсе жок. Боюмда бар, курсагым ачат. Айлам кетип, бактын түбүндө ачка ыйлап олтурсам, койчуман акем кыйкырып эшегин минип келип калды. Кайнагаларынын бардыгын койчуман акем, комбайнчы акем, тракторист акем деп көз өткөнчө тергеди. Турайын десем каруум жок. Атаң байкуш каражанын кар чуруп сокмуруп жатат. Анан акем мааратып бир кийип кичинекей улакты көтөрүп келди. Анысы 5 килограммдай эле чыгат. Анан адатынча кыйкырып: баатыр, иш илгери" деди. Атаң экөө учурашып болгон соң менин жаныма келип, ырыс, айланайын. Менин 1 айлык акыма ушуну берди. Күндөн ары бери өтүп, кыйналып атканыңды көрүп жаным кейит. Ушуну союп, кичине болсо да шорпо шилен кылып, ысык ууртап ичегиңди майлап алам. Жакында көз да жарасың. Кичине кубат болсун деди. Сүйүнгөнүмдөн ыйлап жибердим. Анан акем мени бооруна кысып, кучактап, кагылайын сенен. Бул күндөр да өтөт. Турмуш кимдерди гана кагылтып, согултуп кыйнабаган. Тагдырдын тайгак кечүү тар жолунда кимдердин гана башынан кыйынчылык өтпөгөн. Сабырдын түбү сары алтын. Жетээрсиң бир күн муратка деген балам, кой ыйлаба, деп капкатуу болуп бырыш басып калган колдору менен жүзүмдү арчыды. Ошентип кечинде баягы улактын эти бышып, атаң экөөбүз тапчанда камыр чайпап, өзөк жалгадык. Кичинекей кара казан кайнап жатты. Шорпонун жыты чыккан сайын чыдамым кетет. Бар байлыгыбыз ошол кара казан болгондой, экөөбүз тең андан көзүбүздү албайбыз. Улам кара чайнектеги суудан куюп, ууртап коем. 2 тыртайган кичинекей жилигин төрөгөндө шорпо кылып ичебиз деп, арчанын сокусуна катып байлап койдук. Курсагыбызга бир нерсе бара түшкөндөй болду. Анан бир кезде атаң үлбүлдөгөн чырактын жарыгына жакындап мени карап: "Ырыс, буйруса ушул жапырайган жаман там ордолуу шаар болот. Мына бу какыраган жер жапжашыл бакка айланып, балдарыбыз, кийин неберелерибиз чуркап ойношот. Экөөбүз көп балалуу болуп, бактылуу өмүр сүрөбүз" деп мени кучактаган. Андан бери чен жылдар өттү. Силерди чоңойткончо далай көз жаш төгүлүп, далай жашоонун кыйынчылыгы жанга баттыгы. Мына, анан мынтип атаң экөөбүздүн тилегибизди Кудайым берип, баарыңар ушул үйдө төрөлүп чоңойдуңар. Кара курсак кайда болсо тоет, кайрымдуу болгула, зымпыйып сабырдуу жүргүлө. Жетпеген турмуш акыры бир күн жетер. Ынтымагыңар бекем болсун деп, анан апам уктап кетти. Түн жымжырт. Терезеден айдын жарыгы жүзүмдү жапжарык кылып көрсөткөндөй. А мен болсо уйга батып, ошол күндөр көз алдыма тизмектелип, апамдын кайратына таң берип жатып, бир кезде мен дагы таттуу уйкуга кетипмин. Тигил улак берген кайын агасын апам көз өткөнчө Куран окуду. Ошондо акем байкуш улак берип, жаныбызды аман алып калды эле деп. Ал кишинин пейилинин кеңдигин айтсаңыз, байкуш киши болгон жалгыз улагын апамдарга жетелеп келген тура. Ошол достор, түнкү саат 2 болду. Мен апамды эстеп, ушул посту ыйлап атып жаздым. Айтайын дегеним бул күндөрдө өтөт, сабырдуу бололу. Атам менен апам 15 бала, 58 небере, 19 чөбөрөлүү болушту. Буйруса сиздер дагы ушундай сонун күндөрдү көрөсүздөр.
бакытка балкыйсыздар. Аманчылык, асманыбыз ачык болуп, жергебизде наристенин күлкүсү жаңырып турсун. Бул аңгемени кимдир бирөөнү сабырдуулукка, турмуштун ар кандай оорчулугуна, ысык суугуна чыдамдуу болгонго тарбиялайт деген ойдо бөлүштүм.